Саламатсыңарбы балдар? Билим алуу жана саякаттоо ар бир адамды бактылуу кылуу касиетке ээ. Ооба, жөн гана бир окуяны угуп, бул билим алуу. Ал эми жакынкы шарчага чыгып, бул дагы саякат. Келгиле, бүгүн ашпозчу кондитер кесибине саякатка чыгабыз. Балким жаңы маалымат, жаңы тажрыйба, жаңы ракурс. Көптөгөн адамдар тамак жасаганды жакшы көрүшөт, бирок билишпейт. Алар тамак жасоо менен алектенишет, бирок жакшы болбойт. Бүгүнкү саякат, эгерде сизде ашпозчулук чеберчилик болсо, кантип кесипкөй ашпозчулукка айлануу үчүн чоң мүмкүнчүлүк берет. Ашпозчу бул бир эле учурда тамакты жасоо менен ашкана ишин, ресторанды башкаруу, жетектөө жана ийгиликтүү түзүү үчүн келечекти көрө билген адам. Ашпозчу бул кесиптик ашпозчу. Ал туура даярдыктан өткөн жана тамак аш даярдоонун бардык тармактарын мыкты билген адам. Ашпозчу француз сөзүнөн алынып, ашкананын башчысы дегенди билдирет. Кондитер кесиби көп кылымдар мурда пайда болгон. Бизге чейинки кылымдарда эле хандык сарайларда таттууларды даярдаган адамдар болгон. Кондитер кесибинин тез жайылышына араб мамлекети себепчи болушкан. Халба, шербет, рахат, кукум десерттерин ойлоп табышкан. Бул десерттер азыркы күндө дагы популярдуу. Кондитер кесиби Италиянын кандия сөзүнөн алынып, кант кошулган дегенди билдирсе, кээ бир окумуштуулар бул арабтардын канди, таттуулар деген сөзүнөн келип чыккандыгын айтып келишет. Келгиле балдар, ашпозчудан кеңеш алуу үчүн саякатка баралы. Ашпоз деген бул бир эле мындай адамда бир критерийлердин бири бул вкус болуш керек да, негизичи. Адам мындай жеп көрүп туруп ошол тамакты түшүнүш керек. Бирок ошо менен эле чектелбейт да. Ашпоз болом деген адам негизи, ашпоз болом деген адам бул ар тараптан өнүккөн адам болуш керек. Өзүбүздүн взгляд менен карап, ошол тамакты чыгаргандан кийин ошол тамак заказылган адамга, кандай десем, гостко, мейманга, ресторандын мейманына келет, конок келет, ошол тамак ошол адамга чыгып, ошол конокко жакса, ошол эң чоң рахат да бизгечи. Шеф-повардын жумушу аябай көп, аябай оор. Эртең менен келгенден баштап, то есть бул кухнянын ичиндеги баардык эмне кандай процесс болсо, ошонун баарын шеф-повар жүргүзөт да. Повар деген эч качан ордунда турбайт. Бул ар дайым изденип, ар дайым өнүккөн адам болуш керек. Бүгүн моуну үйрөнүп, эртең моуну үйрөнүп, бүрсү күнү моуну кулинария негизи поварчылыкта тамак ашта ордунда турган жок. Өнүгүп атпайбы азыр баары эле. Жаңы технологиялар чыгып атат, жаңы мурдакы эле тамактардын мисалы эми рецепттер бар, базовый рецепттер. Ошолор эле ар кандай өзгөртүүлөргө дуушар болуп, ар кандай мындай башка вид менен чыгып атат. Ошолордун баарын бул техникалары да өнүгүп атат да, ошол техникаларды үйрөнүш керек. Ошол техникаларды үйрөнсөң, андан кийин сен мындай сен керексиң да, негизичи. Ошол кезде сен ошолорду билсең, ошол кезде жакшы акча табасың, семьяңды багасың, үйүңдү карайсың, ошонун баарын кыласың.
суроо Бишкекте деле көп азыр. Бишкекте эмес, Кыргызстанда негизи көп. Эми мен иштеп атам, мен билем да негизичи мага көп кайрылуулар болот. Порт бер деп көп кайрылышат. Өзүң келип көрүп бер деп көп кайрылышат. Менюсун коюп бер деп көп кайрылышат. Аябай суроо талап күчтүү. Эмнеси азыр мени кубандырат? Бизде молодеждун арасында да аябай көп да поварлыкка кызыккандарчы. Ар дайым алдыга жылыш керек, ордунда турбаш керек да. Анын жөнүндө мындай алып туруп. Мен иштеп атам, анан кийин бүгүн ошол лагманды жазсам, 50 жыл өтөт, ошол эле лагман, ошол эле айлык болуп калат да. Алдыга жылыш керек да. Торт кандай даярдалат? Келгиле, видео саякат жасайбыз. Торт жасоо негизинен 3 баскычты басып өтөрүн билдик. Биринчи баскыч бул токочун даярдоо. Алгач ошол токоч даярдалчу бөлмөгө кирдик. Ишкерлер өз ара бул бөлмөнү ысык цех деп аташат экен. Күнүнө дал ушул жактан 1000 килограммга чейин торттун түрлөрү даярдалаарын айтышат ишкерлер. Жаш жигиттер шуулдап камырын даярдап, атайын идишке салып, меште бышырып жатканын көрүп таң калдык. Бул жумуртанын ага даярдалып атат. Көтөрүлүп чыккандан кийин сахар бар, белок бар, желток бар. Азыр муну алып формага салышат балдар. Ун салып азыр аралаштырып, уже готовый болот. Аралаштыргандан кийин уже формага түшөт. Формага салышып, түздөп, эме кылып, ана печкага кирет. Меште торттун токочтору 120-170 градус ысыкта 20 мүнөттөн 1 саатка чейин убакыттын аралыгында бышат экен. Эми торт жасоонун экинчи баскычына өтөт. Өткөрүлүп алынгандан кийин анан сборкага берилет. Өздөрү даяр болуп кесилип калат турбайбы? Өздөрү мындай болуп даяр болуп кесилип калат. Бул иш көп убакыт талап кылбаары байкалды. Шамалдын ылдамдыгындай кыймылдаган бул жердин кызматкерлери тез эле токочторду бири-бирине жабыштырып, кийинки 3-чү баскычка узатып жатат. Тортторго кийим кийгизилет десек болчудай. Дегенем аларга өзгөчө дизайн берилип, айтор кооздолуп, даяр болгон торттор муздаткычка салынат. Технология боюнча даяр торт 6 сааттан 12 саатка чейин муздакта туруусу зарыл. Биз заматта тамшынып жеп койгон торттор мына ушундай жол менен даярдалат экен. Айта кетсек, торттун баасы анын салмагына, көркүнө жана курамына жараша коюлат. Эң мыкты ашпозчу кондитер болуу үчүн билим алуу зарыл. Анткени теориялык пайдубалдын негизинде кийинки карьералык жол курулат. Кийинки саякатка көңүл буралы. Кыргызстандын мыкты биз сыймыктанган 7 ашпозчусу менен таанышып көрөлү. Эмиль Жангиров. Эмиль энесинин кеңеши менен кичинесинде эле ашпозчу болуу чечимин кабыл алат. Ашпозчу технолог адистиги боюнча бүтүрүп, Бишкекте бир аз иштейт. Андан соң ал ашпозчулук чеберчилигин арттыруу үчүн Малайзия жана Түркияга бет алат. Кийин биротоло Россияга жайгашууну чечип, Новосибирск шаарында туруп калат. Эмиль аталган калаанын белгилүү ресторанында шеф ашпозчулукту аркалайт. Көп өтпөй Сибирдин 5 жолку чемпиону, Кремль кубогунун күмүш байгесинин ээси жана ар кыл багыттагы шеф Эларус сынагынын алтын байгесинин ээсине айланат. 2014-жылы Люксембургда өткөн кулинария боюнча дүйнө чемпионатында ээлеген экинчи орунду
өзүнүн эң башкы жетишкендиги катары эсептейт. Чехияда жеке ресторанын ачууну пландаган, бирок виза албагандыктан Кыргызстанга кайтып, Бишкектин эң ири ресторандык чынжырынын бренд-шеф ашпозчусу болуп чыга келди. Белгилүү инсандардан 3 ирет Владимир Путинге тамак даярдаган. Виктор Цой 21 жашында шеф ашпозчу болгон. Кыргызстандагы жалгыз тамак аш чебери. Алгачкы кадамдар оңой болгон эмес. Кафеде жашап, 2 мөөнөткө иштеп, ашканада маңдай терин агызган. 7 жыл өткөндөн кийин таланттуу жигиттин мээнетинин акыбети ашыгы менен кайткан. Бир дагы кулинардык өнөр мектебинде билим алган эмес. Баарын өз алдынча үйрөнгөн. Бирок ага карабастан Виктор француз, Италия, Казак ашпозчулар академиясынын ардактуу мүчөсү жана Кыргызстан ашпозчулар биримдигинин төрагасы. Ага Борбор каланын эң мыкты ресторандарынын менюларын түзүүнү табышташат. Кыргызстандагы элчилер жана атка минерлерине тамак даярдап жүрөт. Өзүнүн айтымында Владимир Путин сыйдан кийин жанына келип, баары мыкты болгонун айткан. Дарий Кажуков. Дарий ресторан мейманкана бизнесине өспүрүм курагында 16 жашынан тарта аралашкан. Адегенде официанттын жардамчысы болуп, идиш кургатып, цехтерге таратуу милдетин аткарган. Бир аз убакыт өткөн соң Дарийди ресторандын тең ата шефи байкап, жаш баланын дареметин жана өсүүгө болгон каалоосун көрүп, кондитердин жардамчылыгына дайындайт. Кийинчерээк Дарий Москвада белгилүү кондитер Александр Кислицынден атайын билим алган. Дарийдин эсебинде ар кыл багытта бир канча медаль бар. 2013 жылдын мыкты ашпозчусу жана мыкты шеф-кондитер наамдарынын ээси. Путин, Медведев, Назарбаев, Каримов жана Рахмановго тамак даярдаган. Бүгүн Дарий Миландагы кондитерлердин эл аралык сынагынын шоколад композициясы багытында күчүн сыноодо. Олег Кувшинов. Мектепти аяктаган соң Олег кулинардык техникумга тапшырып, окуу менен катар ата-энесинин ишине ашпозчунун үйрөнчүгү катары кирген. 2013 жылы кулинардык өнөрдүн болочок чебери. Кесибин өркүндөтүү үчүн Германияга жол алат. Быйыл Кыргызстандын ашпозчулар биримдигинин мүчөсү катары Алматыда өткөн кулинардык фестивалда күмүш медаль, кара жашык гран-при багыты боюнча алтын медаль, мыкты паста багытында жана жылдын мыкты ашпозчусу номинациясы боюнча дипломдор менен сыйланган. Азыркы тапта Олег Кыргызстандагы шоколад ишиндеги бирден бир лидер. Колго жасалчу Бельгиялык шоколад өндүрүүчү цехтин ээси. Мындан тышкары шаардыктардын сүймөнчүгүнө айланган 4 белгилүү жайдын бренд-шеф ашпозчусу болуп саналат. Шухрат Шарипов. Шухраттын иш жолу өзгөчө көңүл бурууга татыйт. Ал Кыргыз Республикасынын ашпозчулар ассоциациясынын төрагасы. Казакстан, Сербия, Пакистан, ал тургай Сауд Аравиясынын да шеф ашпозчуларынын биримдиктеринин ардактуу мүчөсү. Качандыр бир кез Шухрат Азербайжан жана Туркиядагы эл аралык тамак аш фестивалдарында калыстык кылган. 2 жыл Түштүк Кореяда иштеген. 90-жылдардын ортосунда италиялык тамактарды жасоону өздөштүргөн. Атайын билим ээси болуу зарыл деп эсептейт. Анткени теориялык пайдубалдын негизинде
кийинки карьералык жол курулат. Ресторандык бизнестен 20 жылдык тажрыйбадан кийин четтесем дейт. Бирок ардакты эс алууга эмес. Шухрат ушул чакта кулинардык өнөрдүн болочок мыктыларын өз мектебинде окутуп, аны менен катар жергиликтүү лицейде да сабак берүүдө. Равил Тенишев. Равил көрсөңүз спортчуга түспөлдөш жаш жигиттин кадыр барктуу ашкана чебер экендиги оюңузга да келбейт. 28 жаштагы жигит 10дон ашуун жайда бренд-шеф болуп иштөөгө жана автордук ишканасы менен белгилүү болгон Менчик ресторанын ачууга үлгүргөн. Жума сайын Казакстанга каттап, тандап азык ташыган эң жогорку сапаттагы азык-түлүк алуудан аянбаган өлкөдөгү сапатка басым жасаган саналуу кулинардын бири. Ашпозчу болуу чечимин ал бала кезинде эле кабыл алган. Кулинардык техникумдагы теориянын ордуна Равил кафе жана ресторандарынын ашканаларындагы тажрыйбаны ылайык көрдү. 300 кишилик банкеттерге караганда бул шеф жана кардарларды тейлөөнү жактырат. Себеби ар бир тамакты бүт дитин кое жасайт. Кардардын кичи ашкана укмуштуу азык-түлүктөр жана кымбат баалуу шараптар менен тааныштырууну жакшы көрөт. Разия Ахматова. Разия биздин тизмедеги жападан жалгыз кыз. Анан да эң жапжашы, болгону 25-те. Жаштыгына карабай, кулинардык сынчылар ал келечегинен көптү үмүттөндүрөрүн белгилешет. Разиянын ишмердиги мектептен кийинки малда багбан болуп акча тапкан жергиликтүү отелде 15 жашында башталган. Дарий Кажуков өңдү өспүрүм кыздын жөндөмүн байкагандар ашканага ишке алышкан. Ал улам бир багытка өтүп, бир туруп ысык табак, бир туруп муздак азык менен алектенип отурат. Көп өтпөй ири ресторандык комплекстин башкаруучусуна чейин көтөрүлгөн. Болочок шеф-кондитер өз ишин ачууну көксөгөнүн түшүнүп, иштен кеткен. Азыр Разия белгилүү кондитердик студиянын ээси. Ошондой эле ресторан ишин баштоо, долбоорлорун жана теледе тамак аш жасоо берүүсүн алып барат. Өзү сүйгөн кесибинин устаты, чыныгы ээси болуп чыгуу үчүн талыкпаган эмгек гана адамды ийгиликке жеткирет. Ооба, ошол ийгиликке жетиш үчүн талбай эмгектенип, конкурска катышып, байге алган студенттин баянына көңүл буралы. Кулинардык таймашка студенттер да катышкан. Алардын бири Тилек. Окуу менен жанаша ашпозчу болуп иштегенине 9 ай болгон. Бул кесипте аркалоо менин кыялым эле дейт ал. Тажрыйбам аздыгына карабай аталган сынакка катышуу студент ашпозчу үчүн сыймык болгонун айтат. Ар бир тамак өзүнүн фантазияң болуш керек. Фантазия ачылат. Могу тамак жасап көргөнчү могу эт, например, бал каламперди алып туруп эле бадыраң, помидор алып туруп эле бирнекелер кошуп коюп туруп эле тамак жасап туруп фантазияңды иштетиш керексиң. Ощущение башкача болот. Казакстан бар болчу, Пакистан, Иран, анан Германия келген, Россия келди. Алардын тамак жасаганын көрүп, мен машина ойлодум, мен өтпөйм го деп. Бирок өтүп кетти. Кыргызстан өзү жакшы экен. Кыргызстан тамактары сонун макташты. Студенттериңер жакшы экен деп. Аталган сынакта биз үчүн эң кыйыны кара кутуча тапшырмасы татаал болгон дейт Тилек. Ал кутучада болгон азыктардан 3 түрдүү тамак жасоо керек эле. Кара кутучанын кызыгы, сен билбейсиң ичинде эмне азыктар бар, ошо азыктардан 3 тамак жасап бериш керексиң. Закуска, второй десерт. Биз башынан үчөөбүз турганбыз, үчөөбүз ойлонуп, мен второйду алдым, второй мен гарнир. Второйдун гарнири
бирөө бир бала диссерт жасап берди, бирөөсү запуска жасап берди. Ошону менен биз 3-чү месте алып калыппыз. Тамагыбыз жакты дейт. Бирок оформлениябыз бир аз слабый болду, фантазиябыз бир аз иштебей калды. Келгиле балдар, биз дагы келечектеги мыкты ашпозчу болууну кыялданган мыкты окуучуларыбыздын жасаган салатын көрөлү. Балдар, биз көптөгөн жерлерде саякатта болдук. Эми номер 45-чи Ташмамбет Токтоналиев атындагы Кесипчилик лицейинин ашпозчу кондитер тайпасына саякат жасайлы. Саламатсыздарбы, мен Шаимова Нигора. Жана Жапаркова Искра. Биз Ташмамбет Токтоналиев атындагы номер 45-чи Кесиптик лицейинин ашпозчу кондитер тайпасында окуйбуз. Бүгүн силерге кала салатынын даярдоо ыкмасын көрсөтүп беребиз. Салатыбызга керектелүүчү азыктар: майонез, Жумшак сыр, кагылан сыры, сариз, көк чөптөр жана жумурта. Жумурталарды бышырып алабыз. Бүгүнкү саякатыбыз көңүлдүү болду деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла достор.